Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгүнкү күндө мына ушундай суроолор көбөйдү. Бир суроо келди. Менин кайным менен күйөөмдүн ортосунда бир конфликт чыкты. Ара урушту. Алар болбогон эле бир себептен урушту дейт. Ал кандай себеп десе айтат. Бир жер талашты дейт. Кайненем менен кайнатам өткөндөн кийин ошол агайыны жер талашып, урушуп, бүгүнкү күндө соттошуп атат дейт. Ошого биз ошол сиздерге кайрылдык, эмне кылсак болот деп айтып атат. Мында ойлонуп көрсөңүз, бир атанын, бир эненин балдары болбогон эле бир жер үчүн, үй үчүн, же бир буюм үчүн урушуп олтурат. Бул нерсеге акыл алабы бул нерсени? Мен ойлойм, кээ бир адамдар үчүн бул акыл ала турган нерсе, акыл түшүнө турган нерсе. Кээ бир адамдарга бул акылга сыйбай турган нерсе. Анткени инсандар бир болбогон буюм үчүн бири-бирин көңүлүн оорутуп, же тууганчылыкты кечип, же ата-энесин мен сиздин ата-эне катары тааныбайм, же болбосо ата-энелер мен сени бала катары тааныбайм деп болбогон бир буюм үчүн кылганы таптагыр туура эмес. Күндөрдүн бир күнүндө Абу Бакр радиаллаху анху жолдо баратса, эки жаш бала урушуп атыптыр. Экөө ушунчалык катуу урушуп атат. Жанагыларды көргөн Абу Бакр өзүнүн жүзү өзгөрүп кетти. Анткени бири-бирин ушунчалык катуу тилдеп урушуп, таптакыр ыраң өзгөрүп кетти. Барып жанагы жаш балдардан сурады: "Эй, балакайлар, эмнеге урушуп атасыңар? Келгилечи." Ага карабастан баягылар бири-бирин жемеле урушуп атат. Анан Абу Бакр келгиле деп экөөнүн ортосуна түштү дагы: "Эмне талашып атасыңар?" дейт. Жанагы жаш бала айтат: "Мо жаңгакты талашып атабыз" дейт. "Мен жаңгакты алдым, бирок бул менден алып атат" дейт. Тиги айтат: "Жок, муну мен биринчи көргөмүн. Мен алышым керек эле. Ошол үчүн бул жаңгак меники" дейт. "Кое тургула. Ушулбу талашканыңар, ушулбу урушканыңар" дейт. Болот. Анда жанагы Абу Бакр радиаллаху анху мына ушундай дейт: "Келгиле анда, мен силерге жаңгакты тең кылып бөлүп берейин" дейт дагы, ташты алып, жаңгакты чакып, ичин караса, ичинде эч нерсе жок экен. Баягы талашып аткан жаңгактын ичинде эч нерсе жок экен. Анан "Келгиле балакайлар" дейт. "Келгилечи. Силер урушуп, бири-бириңердин көңүлүн оорутуп аткан, силер ушул үчүн бири-бириңерди сөгүп атсаңар, силер баягы чоң нерсе деп аткан нерсеңер мына ушул, ичинде эч нерсе жок. Силерди уруштуруп аткан нерсе ушул жаңгакпы" дейт. Жаңгактын ичинде эч нерсе жок. Ушулбу силерди уруштуруп аткан нерсе" дейт. Мындай карай турган болсоңуз, ошол жаш балдар урушуп атканда ал жаңгак алтындай сезилген. Ал нерсени ушунчалык алтындай сезип, ошол нерсени меники болсун деп талашып атышты. Бирок үстүдөн караган, данышмандык менен караган, илимди, динди, Кудайды тааныган адам аны башкача көрдү. Болбогон эле бир нерсе үчүн урушуп атканын сезип, "Келгиле экөөңөргө бөлүп берейин" деп таш менен чакты, ичинде эч нерсе жок болду. Анын ичинде курт жеп койгон экен көрсө. Болбогон ошол нерсе үчүн силер урушуп атасыңар деп, аларды өз жайына коюп, экөөнү дос кылып жиберген эле. Бүгүнкү күндө дагы биздин кээ бирки мусулман бир туугандарыбыз ошол жаңгакты талашкан жаш балдардай эле бир үйдү талашып атат, бир жерди талашып атат. Ойлонуп көрө турган болсок, мындай илимди, динди, Кудайды тааныган инсандар алардын үстүнөн күлүп атат. Болбогон нерсе үчүн туугандыктан кечип атат деп аларды шылдың кылып атат. Бирок алар жаш балдардай жанагы
колунда алтын талашкандай алар талашып атат. Бири-бирин сотко берип атат. Бири-бирин ке койчу жаман сөздөр менен тилдеп атат. Ошол үчүн бул көңүл, жүрөк, бул жаныбыз, малыбыз, бүт баары Аллага аманат. Ошол бирөөнүн көңүлү убагында Каабадан дагы бийик койду эле сахабалар. Ошол бирөөнүн көңүлүн. Ошол үчүн туугандар, болбогон эле бир нерсе үчүн туугандыктан жана достуктан кечпеңиздер. Өзүңүздөр жакшы бир сөздөр менен чечип алыңыздар. Мен ойлойм, Аллах Таала баарыңыздарга жеңилдик берет. Истихара окуңуздар. Бул истихара намазы бүт бардык нерсеге жол ачып берет. Кечинде туруңуз. Туруп Аллахтан дуа алыңыз. Я Алла, ушул ишибиз чечилбей жатат. Өзүң чечип бер. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт. Аллах чечип берет. Ошондуктан Аллахка кайтыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.